Так, Ариет, сен сүйлөшүп аттык эле. Ариет, сен кандай деп ойлондуң? Биринчи анткени ал ошо биринчи, экинчи катарларда мындай баягы фигуралар окшош эле экен да. Просто могу сырткы фигуралары эле башкача экен. Мгм. Анан биринчи ошо ичинде фигураларына окшош экен. Мгм. Ошондон. Сонун логика. Сырттары башкача, ички фигуралар окшош экен, э? Биринчиде сырттары башкача болуп, ичи окшош болду. Сонун. Молодец, Ариет. Сен бир аз жайыраак, анан четкий, конкретно ойлонот экенсиң. Укмуш, сонун ой жүгүртүң бар экен. Азаматсыңар. Прям бардыңар сонун. Бул жерде туура жооп деген деле жок. Бул биздин креативдүү тапшырмабыз боюнча фантазиялык ой жүгүртүүбүз кетет, э? Так, эми кийинкиси. Бул менимче акыркы суроо болду окшойт. Так, могу жерге чейин суроо. Көрдүңөр, э? Бири эми бунусунда үстүндө суроо белгилеп турат, үстүндө. Кайсы фигураны койсок жооп туура болот. Же туура болот эмес, кайсы фигураны койсоңор силердин ой жүгүртүүңөр үчүн туура болот. Кеттик анда. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи, алтынчы деген варианттар бар экен. Ким даяр? Оюңарды айта бергиле. Туура жооп деген нерсе. Үчүнчү эжеке. Үчүнчү. Кубаныч Эжеке, бешинчи. азыр. Беш. Бирден, э? Кубаныч айтты үчүнчү деп. Эмне үчүн сен үчүн үчүнчү жооп туура келип атат, Кубаныч? Эжеке, мен бешинчи. Беш. Мен үчүнчү дедим эжеке. Сен үч дедиңби? Кубаныч, эмне үчүн сен үчүн бешинчи вариант туура келип атат? Анткени ал жакта круг и квадрат жана круг. Алардын бир-бирден карасы. Бешинчисинде круг, алардын бирөөгө кара. Жакшы, сонун жооп. Ариет, сен үчүн эмне үчүн? Канча дедиң эле? 3, Ариет, эмне үчүн сен үчүн 3 туура келет? 6. 6 туура келет. 6. Эмне үчүн сен үчүн 6-чы жооп туура келет? Анткени могу бүт барында могу ичинде эки фигура да. Сонун бардыгында бири-бириден караларды. Бири-бирине экөө тең кара. Мода эч кимиси кара эмес экен. Особенный коюп ошого мен 6-чыны тандадым. Астындагысында дагы боелгон эмес, үстүңкүсү дагы боелгон эмес болуп калат, да, сен үчүн, э? Жакшы. Асема, сен үчүн кайсы вариант ал келди? Үчүнчү. Эмне үчүн? Эмне үчүн? Анткени буларда экөөсүндө бирөөсү бирөөсү боелуу эмес. Беркилерде деле ошондой экен, анан ортосунда экөөсү тең боелуу окшойт. Жакшы. Болуш керек окшойт ошондой. Жакшы. Сонун ой жүгүртү. Байел, сен үчүн? Эжеке, мен 3-тү тандагам. 3-тү тандаган негизи эки чекесинде бир кара, бир квадрат турат, кара болуп турган. Ортосунда эки ак турат. Ошо экөөнү кошсо. Жакшы. Ортосунда сол жагында бир тоголок кара, анан оң жагында бир квадрат. Жакшы. Сонун вариант кетти. Так, кимдер калды бизде жооп берелек дагы? Ариет жооп берди, Асема, Байел, Кубаныч. По-моему, баарыбыз эле барбызбы? Баарыбыз эле айттык окшойт, э? Хорошо. Мейли анда. Так, линейканы өчүрүп коебуз. Zoom өчкөндөн кийин негедир толук кошулбай коюшат, балдар. Ушундай, бүгүн сабак бүттү. Ошону менен силердин оюңарды жыйынтыктап коелук, сабакты да жыйынтыктап коелук. Бүгүн биз сабакта креативдүү ойлонуу, фантазиялуу ойлонуу жана биздин мээбизди интеллектисин текшерген, же болбосо интеллектибизди дагы
аныктаган ой жүгүртүүбүздү машыктырган суроо болду. Эмне үчүн бүгүн ошондой бүгүнкүдөй сабакты тандап алдым? Анткени биз бүгүн эртең менен мээ жөнүндө сабак өттүк. Демек, силердин мээңер, сонун Кудай жараткан мээңер бар. Ал сонун укмуш иштерине далил болуш үчүн ошондой сабак өттүк. Мээңер керемет сонун иштейт бекен? Ишене алдыңарбы? Ооба. 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 Сонун. Демек, биз эмне үчүн биз мектепте өтүлгөн темаларды унутуп калабыз? Анткени түшүнбөй калабыз, же болбосо түшүнбөй калганыбыздын себеби мен түшүнбөйм, мен билбейм, мага кызыксыз, мага жакпайт деп мээңерди эмнеге салып коет экенсиңер? Рамкага, банкага салып койгонуңар үчүн ооба дейт дагы мээңер жыргап иштебей, энергия кетирбей тура берет. Эми силер мен түшүнө алам, менин мээм бар, менин мээм иштейт, мага жагат, мен кызыгам деп мээңерге команда берсеңер, жакшы иштеп баштайт. Өзгөчө, особенно дейбизби, өзгөчө прям өзүңөргө жаккан, же болбосо өзүңөр келечекте тандаган сабактарды өтө мээңерге команда бергиле. Мисалы үчүн келечекте доктор болом десең, келечекте инженер болом десең, кайсы сабактар сага керек? Ошол сабактарда мээңерге кайра команда бергиле. Бул мага жагат. Мен муну угам. Мен муну түшүнөм. Бул мага кызыктуу. Менин мээм жакшы иштейт. Давай мээм, иште, оку деп кадимкидей команда бере бергиле. Жалкоолонсо дагы команда бере бергиле. Бара 20 күндө же 40 күндө сонун иштеп баштайт. Анан эмне үчүн дагы унутуп калабыз дегенде, биз сырттан алынган маалыматтар биздин мээбиздин прям эшигинде, же болбосо кире бериш жеринде, прихожка деп коет, прихожка деген сыяктуу времени памятте тура берет. Ошол времени памятте турат дагы, анан сразу аны биз кайта кайталабасак, кайта аны менен машыкпасак, ал удаление болуп удалить этип коет. Биздин мээбиз, флешкабыз өзү удалить этип коет. Кайра кайталасак, же эмоция менен вау деп окусак, же деп окуй турган болгон болсок, мээбиздеги темалар времени памяттен баягы вечный деп койсо, түбөлүк дайыма сакталып калуучу памятке өтүп кетет. Силер сабакта ошондой көбүнчө силер сабакта укканыңар времени памяттен удалить этип кеткен үчүн мен унутчакмын, мен эстей албайм, мен түшүнбөйм, мен билбейм деп ойлоп атасыңар. Так, андан кийин биздин мээбиз креативдүү ойлонуш керек, аны машыктыргыла. Креативдүү ойлонсок, биз келечекте жакшы акча таба алабыз, бай боло алабыз. Келечекте роботтор аябай кандай көбөйөт. Азыр компьютер келе баштады, билесиңер, искусственный интеллект чыга баштады, нейросеттер чыга баштады. Алар адамдардын ордун ала баштады. Адамдарга кадимкидей конкурент боло баштады. Биз роботторго конкурент болуш. Менин интернетим үзүлүп калды го. Так, биз роботторго конкурент болуш үчүн креативдүү ойлонуубузду өнүктүрүшүбүз керек. Креативдүү ой жүгүртүүнү кантип өнүктүрөбүз дегенде, мен жана айтып өттүм, байкагычты өстүрөбүз, фантазиялуу ой жүгүртө баштайбыз. Так, бүгүнкү сабак ушуну менен бүттү. Давайте кайтарым байланыш кылып коелук, Ариет, бүгүнкү сабактан эмнени үйрөндүң? Эмне сага таасир калтырды? Каалоочулардан барбы? Бүгүнкү сабактан каршылыгыңар болсо билдиргиле, эркин билдиргиле. Мен капа болбойм, же болбосо эки деп баа койбойм, же болбосо мурушпайм, же болбосо болгону туура түшүнөм. Наоборот, ким менин оюма каршы чыкса, аны баалайм. Жашоодо каршы да чыгыш керек, өзүнүн пикирин да билдириш керек. Ким эмне десе эле макул деп уга бербеш керек. Ким бүгүнкү берилген маалыматка каршы, ким бүгүнкү берилген маалыматка суроосу бар, ким эмнени түшүнбөдү, ким эмне таасирленди, эмнеге кубанды, оюңарды бөлүшө кеткиле, бир 2-3 мүнөт, 5 мүнөт.
Мени угуп атасыңарбы? Же мен өзүм эле өзүм сүйлөшүп атамбы? Ооба. Каршы пикирлер, таасирлер барбы? Бизге жакты. Жакшы. Пикир жок эчке мага сабагыңыз аябай жакты. Эжеке, мен менен кантип иштетүү жана логикаларды кантип чечүүнү үйрөндүм. Сонун. Рахмат. Рахмат. Анда сабакка катышканыңар үчүн чоң рахмат. Эртең менен саат 9-да дагы сабагыбыз болот. Эртең память деген сабагыбыз болот. Адан кийин анан башка темаларга киришип кетебиз. Эртең эс тутум менен иштөө, кантип эстеп калабыз жөнүндө сабак болот. Так, эгерде бүгүнкү сабактан кандай таасир алган болсоңор, тиги группага жазсаңар, мен аябагандай сүйүнүп калам. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Эртең кечен аман болгула, бейпил түн, Эжеке, Угатам. группага кантип кирсе болот? Жакшы калыңыз. Саламатта калгыла. Группага мен ссылканы берип атам го, ссылканы. Саламатта калыңыз. Саламатта калыңыз. Саламатта калгыла.